Кыргыз өкмөтүнүн сайтында жарыяланган токтомдун текстиндеги ката боюнча премьер-министрдин жардамчылары жообун берди. Эске салсак, документтин текстинде казакстандыкынан көчүрүлгөнү көрүнүп калган ката боюнча сындар айтыла баштаган. Мухамбеткул Аблыгазиевдин катчысы дал ушул сын айткандар андан көрө өлкө учурда кантип жашап жатканына көңүл бурса болмок деп билдирген. Эске салсак, депутат Каныбек Иманалиев 1-майдан баштап эмнелер иштеп баштаары жазылган документ Казакстандын токтомунан көчүрүлгөн, жок дегенде анча-мынча жаап жашырып оңдоп деле койбопсуңар деп жемилеген. Маселен, документте химиялык, нефти газ өндүрүү, машина куруу жайлары иштеп баштайт деп жазылган. Бирок депутат Кыргызстан эмне машина куруу жаатында иш алып барабы деп суроо салып, жок дегенде текстти оңдоп коюш керек болчу деген ойдо. Антке менен кайсыл тармак болбосун Кыргызстан чет өлкөнүн тажрыйбаларына таянып иш алып барып келгени жаңылык деле эмес. Кечээ парламентте сүйлөп жатып, Мухамбеткул Аблыгазиев бизнес жаатындагы иштерди жандандыруу боюнча Германиянын тажрыйбасы эске алынгандыгын билдирген. Тагыраагы 1-майдан тартып 3 этапка бөлүнгөн экономикалык абалды жандандыруу планы дагы немистердин тажрыйбасынан улам аткарылды деген эле. Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин коронавирус жуктуруп алганын РИА Новости жазды. Мишустин вируска кабылгандыгы жөнүндө президент Владимир Путин менен онлайн байланышканда билдирип, очолонууга кетип жатканын айткан. Мишустин өкмөт штаттык режимде иштей берерин, ал президент жана кесиптештери менен байланышта болуп турарын кошумчалаган. Премьер-министр өлкө башчыга анын милдетин биринчи орун басары Андрей Белоусов аткарып турушун сунуштаган. В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. 1-майга карата Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде дагы 10 адамдан коронавирус табылды. Алардын 5-өө Бишкек шаарында, 3-өө Ош облусунда, Баткен жана Нарын облустарында бирден адам. 1 сутка ичинде 42 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул илдет 756 адамга жукту. Алардын 8-и кайтыш болду. 504 бейтап сакайып кетти. 756 адамдын 198-и медицина кызматкери, алардын 114-ü айыкты. Америка Кошмо Штаттары алардын душманы Кытай эмес, вирус экенин түшүнүшү керек. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан билдирген. Ал Кытай вирустун шериги эмес, өлкө жабырлануучу тарапка кирет деп белгилеген. Эске салсак, буга чейин Американын президенти Дональд Трамп Кытай коронавирусту ооздуктай албай калган үчүн жоопкерчиликке тартылышы керектигин билдирген. Өкмөттүн чечими менен бүгүн 1-майдан тартып Кыргызстанда ишкердиктин бир катар түрлөрү иштей баштайт. Анын ичинде өнөр жай өндүрүшү, тоо-кен, энергетикалык тармак, текстиль, эмерек чыгаруу ишканалары бар. Курулуш объектилери, сугат, жол куруу иштери жанданат. Дөңгөлөктөрдү желимдөө станциялары, интернет-дүкөндөр, курулуш материалдарын саткан жайлар, жашылча базарлар, чач тараштар жана такси кызматы иштей баштайт. Премьер-министр Мухамбеткул Аблыгазиевдин 30-апрелде жогорку кеңеште берген маалыматына караганда, баш аягы 130 миңге жакын адам жумушка чыгат деп болжолдонууда. Акын маданияттын эмгек сиңирген ишмери Зайырбек Ажыматовдун сөөгү аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Коштошууга акындын туугандары жана маданият өкүлдөрү болуп 100дөн ашуун киши келди. Акынды эскерген депутаттардын бири Рыскелди Момбеков калың эл кара тумоодон эмес, эки акынынан ажыраганына кайгырып турат деди. Ага президенттин кеңешчиси Султан Раев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов баштаган бийлик өкүлдөрү, маркумдун калемдештери, коомчулук өкүлдөрү, кесиптештери жана жакындары катышты.